Bir күнү токойдо жашоочу bir адам дарактарды балталап жатып, кокусунан өзүнүн балтасын дарыяга түшүрүп жиберет. Айласы кеткендигинен эмне кылаарын билбей ыйлай баштайт. Ошол учурда анын каршысында пайда боло калган сыйкырчы андан «Эмнеге ыйлап жатасың?» деп сурайт. «Эмнеге ыйлабайм? Отун чогултуп үй бүлөмдү багып жаткан балтамды сууга түшүрүп жибердим. Эми кантип күн көрөбүз деп ыйлап атам» деп жооп берет баягы адам. Анын бул сөздөрүн кунт коюп уккан сыйкырчы дарыядан алтын балтаны алып чыгып, «Бул сеникиби?» деп сурайт. «Жок, бул дагы менин балтам эмес». Сыйкырчы эми темир балтаны алып чыгып кайра сурайт. «Анда бул балтачы?» «Ооба, дал өзү» деп кубангандыгынан баягы адам бакырып жиберет. Анын чынчыл адам экендигине ыраазы болгон сыйкырчы жогорудагы алтын жана күмүш балталарды да ага ыйгарат. Ошентип жашоо өз нугунда улана берет. А бирок көп өтпөй, баягы дарыяга эми ошол эле адамдын аялы түшүп кетет. Айласы кеткендигинен ал адам кайрадан кайгырып ыйлай баштайт. Анын каршысында пайда боло калган сыйкырчы андан «Эмнеге ыйлап жатасың?» деп сурайт. «Эмнеге ыйлабайм? Аялым сууга түшүп кетпедиби?» Анын кайгы капасын уккан сыйкырчы дарыядан аябагандай сулуу бир аялды алып чыгып сурайт. «Бул сенин аялыңбы?» «Ооба, менин аялым» дейт баягы адам кубанып. Сыйкырчынын ачуусу келип, «Эмне үчүн мага жалган сүйлөп жатасың?» дейт үнүн өктөм чыгарып. «Билесиңби, бул жерде катачылык болду. Албетте бул менин аялым эмес деп айтышым мүмкүн эле. Анда сен дагы да болсо башка бир аялды алып чыгып кайрадан сурамаксың. Аны да жок, менин аялым эмес дей турган болсом, анда сен чыныгы менин аялымды алып чыкмаксың да, мен аны дароо эле таанып, ооба, бул менин аялым демекмин. Менин дагы да болсо чынчыл адам экендигиме ыраазы болуп, сен жогорудагы эки аялды да мага бермексиң. Эми ойлонуп көрчү, мен 3 аялды кандай кылып бакмакмын» деген экен. Кээ бирөөлөр ойлонуп туруп анан иш жасашат, башкалары ишти жасашып, анан ойлонушат. Лев Николаевич Толстой. Биз бейтааныш адамдарга тез ишенебиз, себеби алар бизди эч качан алдай элек. Сэмюэл Джонсон. Калптын канчалык пайдалуу экендигин бир гана аялдар менен дарыгерлер билишет. Анатоль Франц.